No cevap ver bismillah. Assalamu alaikum ustaz dedi. Cariye kılıp koyun suran işte. Cariye ekan ha. İmam Abdullah Qar degen bu жердин imamı günüge asırdan kuptanга чейин noldan başlap Kur'an үйrөтүүчү sabak berip atat dedi. Жаң балдарыңар өзүңөр чыгыса келип, ушул жерде, ушул мечитте asırdan кийин Kur'an okup, Kur'andын nölдөн başlap Kur'an okup үйрөнүп алсаңар жакшы болот экен. Негизи мусулман адам Kur'an'da düşünböse dağı tecvid menen buna okuganda adamın kıtıgısı gelbey turgan darajada Kur'an'da öğrenip var her bir musulmanga millette. Kantip musulman bolup özübüzdün Kur'an'ımızda okuy albayız da. Ha? Jakşı hareket kılsan bir ayda jөн эле Abdülbasit Devil okup kalasın. Ha? Çin aytam. Okup kalasınlar. Anan şu musulman adam Kur'an okuganı biliyorsa uyat bolot ha. Mayli namazın var, sadakaң бар, мечит салып атасың, бирок Куранды үйрөнүп ал. Ошого бир чоң фурсат ушул жерге келип, не кылып, Куранды үйрөнүп алсаңыздар. Бисмилlah. Aytın. Jet adam mal söktü, uy satып almasında bir adam uydu satып alsa, yakta 6 adam şerik olsa durursa. Az ayttık. Satıp alıp durup anan şerik kılsa. Özü birinci jeti var satıp alış gerek. Özünün malın, onu satanlar başka 6 adam boş olsan durus emes bolup atты. Эми durus emes деген жакпыз. Мында кичине келишпешилик болуп калды. Ошон үчүн өзүңүздүн малыңды сатып ийиң дагы жетөө менен чогуу. Себеби өзүңдүн малыңды bir bağga bağlap atасың. Эгерде ошол 6 адам макул болсо, базарга барсаңыз, базар мынча деди десе, шуга сатайлыкпы? Сатпадык. Шуга саттык дедик дагы келдик эми. Шуну бөлөлүк десе, анда макул. Анда макул. Базардан сатып алдым эле, сенден сатып алдым эле бар. Болгону жанагы 6 адамга бир наразычылык болбошу керек деген максатта. Себеби ал курбандык союп атышат бу киши. Kurbanlığı жарабайт. Себеби bir adam эгерде айылда болсун, шаарда болсун. Айылда болсо, жанагы айылдагы ошол жума уруксат берилген, айыт уруксат берилген мешиттерде боло турган болсо, намазда мурда болсо жарабайт. Başta niye kıyımlat? Yok, jönlü turuyor al başta hiç şaka kıyımlatmaydı. Namazda o. Namazda janazada da ayıtta da başını götürüyor. Allahu Ekber. Emi namazda oşol janazada bolsun takbirlerde, janazada 4 takbir var. Ayıtta bayağı takbir kılganda kol götürülüyor. Allahu Ekber, baş götürülmüyor, kolla götürülüyor. Kol götürülgönden keyin kol taştarıladi. Kol götürülgönden keyin kol taştarıladi. Sebebi janaza okudasызda Allahu Ekber degende mындай кыласыз. Кээбек адамдар мынтип алат. Kol taştarıladi. Allahu Ekber, Allahu Ekber degenden ana kol байланат. 3 бүткөндөн кийин. Эмне себептен? Себеби бизде эреже бар. Кайсыл кыям болбосун, ал кыямда zikrun masnunun sünnette gelgende zikir bar bola turgan bolsa oşol kıyamda kol baylanat deydi. Kaysıl kıyamda zikir masnun bolbosa anda kol baylanmaydı. Misal üçün namazga turunuz. Allahu Ekber'den kol baylanat. Ne etse andan keyin Subhanak Allahumma okuysunuz, avuzunu okuyuz, Bismillah okuyuz, Fatiha okuyuz. Zikir bar eken oşon üçün kol baylanat. Janazada Allahu Ekber degenden keyin zikir var da. Zikir var da. Dualar var. O kol ne olur? Baylanat. Ayıttan ne olmaydı?
Zikir жоқ. Allahu Akbar деп андай ештеңе айтпайсың. Misal үшін жаназада birinchi салават айтасың, Allahu Akbar, андан кейін дуа оқысың, зикірлер бар да, ошол үшін қол байланады. Қол көтерілбейді анда жаназада. Allahu Akbar деп эле эмне? Жөнүнө такбир кылынат. Айтта қол көтерілет. Ал эми ошондо башты кошо көтөрүү анда шариатта жок ал нерсе. Ал жаңылык ал. Аллах жок андай эмес. Жөн эле Allahu Akbar деп айтылат. Каяқта? Негизи таравих намазды бир үйдө жашасаңыз, мүмкүн келинчегиңиз, бала чакаңыз менен деле жамаат болсаңыз боло берет. Өзүңүз окусаңыз деле боло берет. Бирок таравих жамаат менен окулганы жакшы болот. Эми аякта мүмкүнчүлүк жоктур, мүмкүн Европа өлкөсү болуп, ал жакта жамаат жоктур. Анда ошол өзүлө же болбосо достор, кыргыздар деле бир үйгө чогулуп алып окуса деле таравихти болот. Ал эми жуманы сөзсүз түрдө изин болуш керек мамлекет тарабынан. Анан кийин ал жакка атайын уруксат берилген мечит болуш керек. Мечит жок боло турган болсо, демек силерге мечит жок болгондон кийин силерге милдеттүү болбойт дагы. Пешин окуйсуң. Эми аякта көбүнчөсү намазканалар болот экен да. Намазканаларга неме уруксат берилбейт экен жума окуганга. Кореяда мен уктум, ошол намазкана өтө кичинекей болгондуктан адамдар очередь менен окусак болот деп, жок андай болбойт. Ошода ошол эми ал жакта ошол имам белгилүү болбогондуктан эми зарылчылык үчүн мүмкүн, бирок ушуну дагы мен бир китептен карашым керек. Мен билбейм ушуну. Бөлүп окуса болобу, болбойбу, ушу эсимде жок. Азыр эсиме келбей атат. Kur'an'da dagı, hadiste dagı kitap eğlerinin etlerin anan kızların alganga bolat. Etlerin jeyiz, kızların emi geleyt al şonu. Emi kitap eğleri kim degende bular Yahudiler jana Hristiyanlar. Yahudilerin etlerin kaşerdeyi, oşol alar öğütte özlerinin dinine bekem bolup soylat deydi. Oşon üçün azırkı dünyadagi көптөгөн эт фирмалардын көбү еврейлерге таандык экен. Бирок ошону тактап коюш керек, кашер боло турганса жесеңиз дурус. Анан христиандардыкында кичине проблема бар. Ошо чубак ажы дагы Европага чыкканда кашер деп жеген. Самолетто да бир жак тамак кылганда, Европа учканда, Америка учканда, Корея учканда ошо кашер деп заказ кылып жеген. Жесе болот. Ал эми христиандарга келгенде кичине проблема бар. Себеби христиандар диндерин жакшы карманбай коюшуптур. Баягы өзлөрүнүн китептеринде айтылгандай кылып сойбойт экен. Анан көбү христиандар жана динсиз болуп кеттир. Анан ошого эгерде католик же болбосо православ боло турган болсо, чыныгы католик, жана кемпирлер барат го базар күнү тияка, бизде православтар, Европада католиктер. Православтар Папа Римскийге баш ийбейт. Папа Римскийге кимдер баш ийет? Католиктер гана баш ийет. Алар өзлөрүнчө. Эми католиктер менен православтар биздин ахлу суннада Матурidi Аш'ари дегенде муътамад ошо экөө. Ахли китап дегендер. Андан башка баптисттер була вахабилер. Алардын вахабилер, бузулгандары. Алар кирбейт. Эми ошол баптисттердин сойгон эти жараксыз. Жеңге болбойт. Анан ага вахабилер салып, алардын эти адал, Экинчи маселе. Сизге суроо. Булар үч кудайга сыйынат, алар мушриктер десеңиз, ошо мушриктердики дурус болгон. Себеби ошол үч кудай деп сыйынып, алардын
намаз Тооратты бузуп, Тооратты жарабай калгандан кийин Иса алейхиссалам Инжил менен келген. Анан Инжил бузулуп христиандар болбой калгандан анан Куран келген. Ошо Куранда ошо экөөнүкүн жесеңер болот дейт. Эми кээ биркилер бир саясат кылып айтышат да, мурдагы таза баягы Иса пайгамбардын мезгилиндегилердики дурус болот. Иса пайгамбардын жанында жүргөндөр жана Мусанын жанындагилердики дурус болот десе, андай эмес маселе. Пайгамбарыбызга Куран түшкөндө ошо аз ошонун заманындагылардын айткан. Ал заманда ошо бузулуп бүткөн болчу. Ошого христиандардыкынан абайлаш керек дагы, эгерде өтө кыйналып атса, ошол кашерди жесе болот. Анан дагы бир мисалды айтайлы. Эгерде христиандардын чиркөөсүндө союлган болсо, өтө бир муктаждык боло тургансы мүмкүн. Чиркөөсүндө союлса, алар ошол чиркөөсүндө атайын өзүнүн динине карап сойгон болсо, анда ошо дурус болот. Болбосо эң жакшысы балык салып алып келип жей берген. Жакшы, ошон үчүн христиандардын кыздарын үйлөнүш макрух. Алла разы болсун. Канча убакыт? Иши кылса немелерге берилип атабы? Жок, кембагалдарга берилип атабы? Макул болот, жарайт ошо. Берилсин ошол, аз болсо да берилсе болду. Жанагы колду салуу жакшы эмес, ал жанагы простатитти неме кылганга ошондой кылып эски азыр башка жолдор менен деле бар экен, жакшы эмес ошолчу. Свеча салса гусул важип болбойт. Болбойт, себеби дары эле. Аллах алам. Дагы канча убакыт калды? 1 минут калыптыр. 1 минут, Болор. Бул жактагы курбандыктын максат кой сатып алуу да. Мүмкүн ал жакта $500 болсо, бу жерде $200 мисалы. Ошону айтасызбы? Макул 7 кишидир бу жерден бааны билсин. Бир уйдун баасы канча? 7 киши ал жактан салып ийсин. Жок, ошону так кылсын да, ошо бирдей болсун деп атпайбызбы? Бирдей болсун дагы, 7 адамдын өзүнүн акысы неме болсун. Мисалы үчүн 30 миңге уй боло турган болсо, 20 миңге, ошо 20 миңди 7 адам бөлүп неме салсын. Ашыкча болуп кетсе зыяны жок, кем болуп калбасын деп атам да. Бизде деле ал ушундай мисалы. Инстаграмдагы чыгат го, активдагы курбан коёбуз. Ошолор кандай болот? Эми тактайсыз аны. Бирөөгө бир нерсе берип атканда тактайсыз да. Атайын белгилүү, мисалы үчүн адеп башаты союп атат, жакшы мисалы. Белгилүү, дайыма кылышат. Анан тааныбаганда бирөө чыгып, сакалына карап эле бере албайсыз да. Ибадатыңыз алчы. Эми ушул суроо берилбеш керек да таксырма. Качан суроо берилгенден кийин, суроо өкүм айтылгандан кийин кылыш милдет болуп калат, Мамлекетте алдамай жок. Эгерде пайда түшпөй аткан болсо, анда бүтүндөй бизнесмендер чогулгула дагы. Өзүңөрдүн пикириңерди айткыла. Бизге эч нерсе калбай атат. Эч нерсе калбай атат дегенде, мурдага караганда эч нерсе калбай атат болуп атабы же кандай болот? Мурда сонун болгондо, мурда каалагандай кылып кичине ИП ачып коюп же бир нерсе кылып коюп же патент ачып коюп, бирок нормально байып 600 Lexus'lar минип эле жүргөнбүз, сонун болуп, анан азыр эми мамлекетке кичине бериле турган болсо, анан биздик азайып кетти деген пикир калып атат да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы налогтор менен Россияны, Казакстанды салыштырсаңыз, Американы салыштырсаңыз вообще.
Эми туура ал жакта айлык көбүрөөк болушу мүмкүн, бизнес көп, эл көп болушу мүмкүн. Азыр намазды бүтүрүп коелу, улантабыз, а? Немен? Азыр. Жакында эле Москва шаарынан келдим да. Мечит, мен жашаган Москва шаары мечит 10 километр алысыраак болот да. Ошо мечитте карап намаз окуса болот. Жок. Сөзсүз түрдө мечиттеги жамааттарга, жамаат уланганда гана уйганга болот адамдарга. Эгер 10 километрден бери айып болуп сиздин үйүңүзгө чейин келип калса, ошондо түшүп ошол жамаатка илешсеңиз болот. Атак мечитти көрүп же үнүн угуп туруп ыктыда кылганга болбойт бизде. Сөзсүз түрдө жамаат бири-бирине байланышы керек. Салам. Чыныгы чын, тамашасы да чын деп нике талакка ошо никени кайтарып алдым. Ушул 17-де түсүнө албай койдум, ошо никени кайтарып алдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол хадиси бар, 3 нерсе бар. Чыны да чын, тамашасы да чын деген. Ал биринчиси талак, экинчиси кул азат кылуу, үчүнчүсү менен нике. Тамашалашып бир кызды алып келип туруп, күбөлөр бар, сен турмушка чыкканга макулсуңбу? Макулмун. Сенчи? Макул. Экөө ушул абал боло турган болсо нике кыйылып калат. Тамашаласаң да, чындашсаң да. Эми кээ бирде хал, жанагы абал, кинодогулар не болгондо никеси болуп калабы десе, алымдар айтат, жок, ошол жер орун, нике кыйылып аткан орун болбогондуктан, ал кинодогулар никеге өтпөйт. Бирок жанагы тамашалашып эле эки кыз келди, молдого келди да, өзүлөрү тамашалашып, молдо билбейт, кыйса кыйылып калат. Анан талакты тамашалашып туруп, мен сага аялыңа 3 талак бердим десең, ол талак түшүп калат. Тамашалашып айттым десең деле, ойноп айттым десең деле талак түшүп калат. Раджи талак деген, се талак экиге бөлүнөт бизде. Талак раджи, анан талак сарих, анан киная. Байин, анан раджи, анан киная, сарих деп бөлүнөт да. Раджи деген сөз 3 эмес, 3төн кемирээк талак айтылган, талак сөзү колдонулган талак. Сага 1 талак бердим же 2 талак бердим. 3 эмес. 1 талак бердим же 2 талак бердим деген бул раджи талак болот. Анан кой астагфирулла деп туруп барып өөп жыттап, же болбосо башка нерсени кылып ийсеңиз, кайра аялыңыз өзүңүзгө кайтып калат. Раджа өзүңүзгө кайткан болот, бул раджи талак болот. Бир 2 талагыңыз же 1 талагыңыз күйүп кетет. Бир эле эдинсаңыз калат. Ал эми байин талак деген бар, ага талак деген сөз колдонулбайт, бирок талакка айтылбай турган, ажыраша турган сөздөр айтылган. Мисалы үчүн, мен жашабайм, кет, иддаң күтө бер, атаңкына бар, бол жүгүң алып кет деген сөздөр айтылат дагы, ниетинде талак кылма. Ажырашуу болсо, анда 1ди ниет кылган болсо 1 талак түшөт, 2ди ниет кылса 2 талак калат, бунда кайталбайт. Эми ушундай болуп кала турган болсо, бирөө түшсө, экөө түшсө, сөзсүз түрдө кайра кайтам десе, жаңы нике кылыш керек, аялдын уруксатын сураш керек, жаңы махыр бериш керек. Байын талакта ушу коркунуч бар. Эми эгерде жөн эле бар кете бер, атаңкына кет десе, ниетинде талак болбосо жөн эле сөз. Ушунун айырмасы бар, а талак сөзү колдонулганда ниетке каралынбайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз анын тамашасы да чын, чыны да чын деген маселе ошо. Аллах разы болсун. Болуп калды окшойт, да? Да бир суроо кылайлы имам келинче. Келдиби же имам? Эми ошо карыз дегенде кандай кылыш керек? Карызы бар адам курбанды сойсо болобу, болбойбу? Карыз азыр ар кандай болуп калды. Жана Илон Маскпы? Анда карызы бар экен. Ал карыз сенин курбандык союуңа зыян береби, бербейби, ошол маселе. Карызың кутулуп койсоң кутулуп кое бересиң, бирок бөлүп төлөө, мойнуңда карызың бар. Ошого караш керек. Эгер бир адамдын карызы бар, карызын тоолоп атат, курбандык союш керек, карыз бериш керек, карыз бериш керек. Себеби карыз адамдардын акы алдын кылат. Эми бирөөнүн карызы бар, бирок акчасы дагы бар. Курбандык сойсо деле жетет, карызын берсе деле жетет. Анда ал курбандыгын деле сое берсин, себеби мүмкүнчүлүгү бар, Болду? Рахматулла. Эми буну көбүнчө жана таксырларды көп айтып жүрөт, Абу Ханифанын өзүнүн шакиртине айткан сөзү бар да, Абу Юсуфка, Мухаммадка азыр эсимде жок. Менин оозуман чыккан нерсени эле жаза бербегин, себеби мен бүгүн айткан сөзүмөн эртең кайтам деген.
Al деген söz. Tamam 1 minut ha. Al деген söz Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin mazhabı negizdelinip atkanda şura menen negizделген. Siz sabaklarınızda gelip жүрөсүz, келбей жүрөсүз билбейм. Abu Hanifa'nın mazhabı şura menen negizделген. Başkaça aytkanda deduksiya deyби? Ha? Gelişip, kеңешip, talaşıp, tartışıp bir meseleni bir gün, 2 gün, 3 ay, 6 ayga çeyin talaşıp durup anan bir çeşimge gelgenden keyin sebebi anın Abu Hanifa'nın majlisinde 20 jakın mujtahid mutlak durgan. Kur'an sünnetten hüküm alınganга akısı barlar. Az kebekler Kur'an sünnet tüze alıp atpayбы? Mujtahid mutlaklar gana Kur'an sünnetten hüküm alat. Andan başka adamlar ala albaydı. Abu Hanifa'nın majlisinde 20'dan jakın mujtahid mutlak bolgan. Alardın 5'i olsa ele Abu Hanife, Abu Yusuf, Muhammed, Hasan bin Ziyad Lu'lu'i, anan Zufar ibn Hudeyl. 5'i o mujtahid mutlak aslın kısapta oturganlar. Oşoğa aytkan çıkkan sözleri jaza verбесең, tokta bunu azir biz muşavara kılabız, söyleşebиз azir. Sen oyun ayt, sen oyun ayt. Akırı mesele pışkandan keyin anan akırkından jazabыз деген mesele. Al деген nerse Abu Hanife söylep koya bergen. Al söylep koygan Abu Yusuf же Muhammed жазып койгон. Anan kata olup kalıp otat деп atпайбы? Men kata ketem деген. Anan ошо каталарынан бирөөсү мынакей намазда кол көтөрбөй окугандыгы жандай эмес. Аны айткандыгы sen жазбай тур, az bunu talaşabız biz azır. Mümkün 6 ay talaşabız, mümkün 5 ay talaşabız. Anan talaşı bütköndөн keyin akırkı Abu Yusuf ne deysin? Makuzun mu? Muhammed oyun var mı? Yok. Sen kanday? Zufar, Hasan boldu? Bu ana Muhammed jaz degen. Andan keyin жазылган. Ошон үчүн Hanafi mazhab mazhabu şura gelişip düzülüngen mazhab. Ve sallallahu teala hayır halk Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecmaîn. Amin. Şokan ilimlerimiz Allah'ın paydalı ilimlerini kılın. Allah'ım adaşodan özün asıragın. Bирөө кат жазып бер, эртең гос экзамен тапшырат Allah Taala экзаменди жеңил кылсын. Калган барлык мусулмандардын жакшы тилек ниеттерин Аллах кабыл кылсын. Рахмат.